Азыркы бийлик ар бир күнүн текке кетирбестен жарандарыбыздын көйгөйлүү маселелерин мамилдүү жана кынтыксыз чечүүсү зарыл. Мага көптөгөн эмгек мигранттары кайрылгандыктан Facebook аркылуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө кайрылууга туура келди. Канча айдан бери Манас аэропорту билеттердин баасы боюнча ызы-чуу чечилбей келет. Бул чоң көйгөй ким тоскоолдук жаратып жатат маселени чечүүгө? Же жогорку кызматтагылардын кимиси Бакыт Сыдыковго көз каранды болуп калды? Эгер көз каранды болбосоңор, анда маселени чечкиле, чоң ызы-чууга айландырбастан, деп бөлүшөт Жылдыз Жолдошова өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Сокеден кордук көргөн Рустам Маманов эркиндикке чыкты. Меценат Рустам Маманов 2017 жылкы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду колдоп, Оштон добуш алууга чоң салым кошкон. Өзү табиятынан жүрөгү таза, улут үчүн күйгөн патриот тыңчыкмалардын бири. Тилекке каршы Соке президент болгондон кийин Рустам Мамановду акылга сыйбаган жалаалар менен каматып салганы кандай? Каарманыбыз 3 жыл УКМКнын жер төлөөсүндө жатып, жаңы жылда эркиндикке чыкты. Бийлик алмашканы акыйкат жүзү жылмайгадына күбө болдук. Буйруса Рустам Маманов элибиз үчүн дагы далай жаратмандык иштерди жасай турганы жашыруун эмес. Жамандык күндөр артта калды. Эми келечекти жакшылыкка жоор үйлөө. Булак арыба чекиткейжи. Деп ызылдап жатып баарын жокко чыгарттыңар анан. 10 миллион сом бул жанагы соттун мамлекетке өткөрүүчү эки батиринин акчасы эле болчу чынында. Райым миллиондун казынага кайрыган бир батиринин баасы болчу көп болсо. Жапаров болсо алардан деле дайын жок, тонолуп, таланып олтуруу эртең Кытайга өтүп кетет белек, ким билсин. Жээнбеков 8 миллион айтып короткон, айтпаганы канча. Ары кетпейин жанагы аша болсо мойнуна таккан алтындан жасалган иттин чынжыры эле 10 миллион сом болчу керек болсо. Мейли эми. Бирок бир нерсени билип алгыла ызылдактар. Садыр Жапаров бул мөөнөтүндө көп көйгөйдү жабат деп ишенебиз. Жана ал үмүтүбүздү актала турган болсочу, кийинки мөөнөткө дагы түп көтөрүлүп алып калабыз да көкөттөйдүн ашынан ашса ашып, кем калбаган азем өткөрөбүз. Мына ошондо дагы тыйын санап, ызылдап көргүлө. Казнаны кырып кырмычыгында койбой жеп алышып, эми кыйын болуп калгандарын көксөңөр сууса керек. Мүдөөңөргө жетип, эми силер менен эсептешчү күн алыс эмес. Бирөөнүн капчыгын санабай мамлекеттен кымырган кара капчыгыңарды ачып эсептеп, кайра кайрып берүүгө даярданып тургула, аман болгула, көп жашагыла. Көп жашап, Жапаровдун алдыдагы көп жакшылыктарына күбө болгула демекчимин. Сөз деле калган жок башка, деп бөлүшөт Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Кой таш окуясында спецназ Атамбаевдин дарыгерин сабаптыр деп аскерлерди каргап шилеп жатып калдыңар. Эми калыстык үчүн фактыларды айта кетели. Биринчиден, теги видеодогу киши Атамбаевдин дарыгери эмес, дегустатору. Мындайча айтканда, Атамбаевга келген тамак аш ичимдиктерди биринчи даамдап көрүп, анан жей бериңиз шеп деп айлык алган киши. Бул дегустатор ашанын арактарын даамдап көрө берип, өзү да күбө болуп, Атамбаевдин собутыльнигине айланганын жанындагылар айтып жүрүшөт. Экинчи, эмнеге спецназ бул кишини урду деп атасыңар? Ой, жөндөн жөн эле ура бергидей спецназ деле келесоо эмес да. 7 август күнү Атамбаевчилер Үсөн Ниязбековду атып өлтүрүп, Саман Курманкуловду башка чаап, дагы бир тобун сабаганын эсиңерде да. Анан гезиттеш аскерлеринин мындай кордугуна спецназдагы жоокерлер биринчиден ызаланып калышкан, экинчиден дегустатор кишиден Атамбаевдин Хан сарайындагы лифтин кодун сурашкан. Муну менен спецназ 3-чү кабатка жашынып жаткан Атамбаевге түз кирип барууну болжошкон. Бирок тиги дегустатор кодду айтпай туруп алган. Үчүнчүдөн, эл журт спецназ тиги кишини кодду айтпаганы үчүн, анын үстүнө жоролоруна кол салууларга ызасы бар үчүн бирин-экин какус-кукус кылды. Анын спецназ айоосуз сабады дебегиле. Спецназдагы килейген жоокерлерин сабаса эмне болот билесиңерби? Дегустатор неме бир удардан чыкпай калмак. Спецназ кодду айттырыш үчүн гана кол учу менен дегустатор кишини урмуш болуптур. 4-чүдөн, ушунун баарына жанагы Атамбаев деген акмак күнөөлүү. Бир эмес 3 жолку суракка чакырганда барбай, үйүнө аялдардын жана жаш балдардын живой щит жасап туруп албадыбы? Анысы аз келгенсип 7 август күнү спецназдын бирөөсүн атып өлтүрүп, бир тобун залогко алып кордободу беле, деп бөлүшөт Дамир Сабиров өзүнүн Facebook социалдык баракчасында. Адахан Мадумаров эмне үчүн бийликтегилер менен иштеше албагандыгы жөнүндө айтып өтсөм. Адахан Мадумаров өлкөбүз өнүгүп, дүйнөдөгү өнүгүп бара жаткан өлкөлөрдөй болуп,
Кыргызстаныбыздын өнүгүшүн элдерибиз билимдүү болуп, тартип, жоопкерчиликти сезген замандан артта калбашын, элибиздин токчулукта мол болуп жашашын каалаган саясатчыларыбыздын бирөөсү. Бирок Мадумаровдун мүнөзү азыркы учурга дал келбейт. Себеби кошоматчылык, калп сүйлөө, оюн ачык айта албаган, алдамчылык, эрксиз, жоопкерчиликсиз, пара алуу, досту уганчылык, тартипсиздик, түркөйлүктү, кыска ойлуулукту жактырбагандыгы көпчүлүк аткан ээрлердин каршы болуусу менен коштолууда. Ошондуктан Мадумаров шайлоо жакындаганда өтө караланган, шайлоо бүткөн соң макталган инсанга айланган. Бул көрүнүш баарыбызга белгилүү. Көпчүлүк элдер Мадумаров премьер-министр болуп иштеп берүүсүн да каалашат. Эгер Мадумаров премьер-министрликке барса, анда кадр маселесине катуу сокку болуп, аткаруу бийлиги 90% тазаланууга же люстрацияга туш болот. Ошондуктан Мадумаровдун бийликке баруусу кооптуу, ары опурталдуу. Эч кайсыл чиновниктер Мадумаровдун бийликке баруусун каалабайт. А карапайым калк болсо тилекке каршы дайыма акчага, мансапка, куру убадаларга алданып келебиз. Биздин чоң катачылыктар ушулар. Өзүбүз тандап, өзүбүз азабын чегип жүрө беребиз, деп жазат Маматова Динара өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Абдил Сегизбаев: мен түрмөгө олтурсам дагы үндөбөй калбайм. УКМКнын мурдагы төрагасы жана президенттикке талапкер Абдил Сегизбаев өзүнө козголгон кылмыш иши боюнча комментарий берди. Буга чейин башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Сегизбаев жер менен болгон бүтүмдөрдөгү коррупцияга шектелип жатат деген билдирүү тараткан. 22 январда Аки пресс агенттигинде өткөн маалымат жыйынында ал өзүнө кылмыш иши козголоорун билгенин билдирди. Бирок мен мынчалык маанисиз болот деп күткөн эмесмин, деди Сегизбаев. Анын айтымында Кой Таш айылындагы жер тилкеси 2008-2009 жылдары ижарага алынган. Бул участоктор мага 2008-2009 жылдары ижарага берилген. Баары иретке келтирилген. Менин өмүр баянымды карасаңыз, анда мен ал жылдары чиновник болгон эмесмин. Бул Курманбек Бакиевдин башкаруу мезгили болчу, деди ал. Ал кошумчалагандай, мамлекеттик кызматка орношкондо бул участокторду эжесине каттатып алган. Мени мыйзамсыз трансформациялоо үчүн айыптоо утопия, деп баса белгиледи Сегизбаев. Сегизбаев прокуратура аны айыптап жаткан коррупция беренесинин негизи жок жана башкы прокуратура адашып кетиши мүмкүн деп эсептейт. Саясатчы өзүнүн кылмыш ишин саясий деп атады. Анын айтымында ага Жаныш Бакиев жазга чейин камоо жөнүндө буйрук бергендиги тууралуу маалымат алган. Алар мендин баарын сууруп чыгат деп коркушат. Камайбы же камашпайбы айырмасы жок. Мен түрмөгө олтурсам дагы үндөбөй калбайм, деди ал. Сегизбаев ошондой эле анын азырынча эч ким суракка чакыра электигин кошумчалады. Бул Ак Эркиндик Чекит Медиа.